Шайлоочулардын саны, аялдардын саны көп. Өзүбүздүн уулай, эркек өзүбүздүн кулун деп отуруп, эркектерди шайлап жүрүп, аялдарды колунан эмне келет деп жүрүп ушул күнгө келдик да. Муну да ачык айтып коеюн. Шайлоочулар аялдын саны көп. Ошон үчүн аялды көбүрөөк шайлагыла деп айтар элем да. Добушту аялдарга көбүрөөк бергиле дейт элем да. Анан ишкердиги мыйзамында алып чыкканда да бу жерде ушундай да мыйзам болобу? Анда эртең пенсионерлердин ишкердиги деп чыгып алалы, балдардын ишкердиги деп чыгып алалы деп эркектерибиз каршы чыкты. Ошондой каршы чыгуулар болот. Гендер дегенде бизде эркектер каршы чыгат да. Азыр доорду өзгөрткөн аял лидерлиги деп пафосно айтып атасыңар, а реалдуулукка келгенде өтө проблемабыз көп аялдар. Мен ушул жерде бир кеминде 5-6 жолу айттым да. Министрлерди аялдардан койгула, орун басарлардан аялдардан койгула, зам аким коюлсун, зам губернатор коюлсун деп отуруп, дагы эле биз аялдарды колдобой атабыз. Губернаторлардын орун басарларынан 3-өө эле калыптыр. Мына Элбер Жыргалбектин көз көтөрүп жүрөбүз, туурабы? Чүйдүкү калды, орун басар мына отурат. Таластыкы, анан кийин Көлдүкү калганы бүт эркектерге тарттырып койдук. Анан каерде аялдарды колдойт? Каерде зам акимдер соц вопросы? Биз иштеген мына 2005 жылдары толук кандуу соц сфераны аялдар орун басар, акимдин орун басарлары аялдар болчу. Милдеттүү түрдө койчу аларчы. Азыр аялдар калбай калды. Мына калпай турбайсыңар, туурабы? Өкмөттө бир аял калды. Мен өткөндө ошон үчүн могу жерден чыгып кыйкырдым. Мына өкмөт эркектердин өкмөтү деп билип алгыла депчи. Анан доорду кантип аялдарга шарт түзбөсөк лидер аял чыксын. Жөн эле кагаз жүзүндөгү пафосно сүйлөй беребиз, ой кыйратып атабыз деп демелечи. Кечирип коесуңар, мен табиятым ушундай да, ошо ачык айткым келет бардык нерсеничи. Кечирип коесуңар. Анан эми ушул мыйзамды мына ишке ашырганга жардам бергиле деп кыйкыргым келип атат да мен. Аялдар, келгиле ушул аялдар ишкердиги мыйзамды ишке ашыралы. Келгиле бир муштум бололу, бири-бирибизди колдойлу да. Аялдар, мейли эркектерди айтпайлы коюн. Ишкер аялдарыбыз экономикага салым кошот булар. Булар жаратман, эне булар. Бир тыйынды 2 тыйын кылат, ичип коюп кетпейт. Саунага кетип калбайт аялдар. Ошол эле мамлекетке салат акчанычы. Ошон үчүн ушул мыйзам ишке ашырышы боюнча мен баарыңыздарды жардам берүүгө чакырат элем. Аял мына ушул аял эркек аялдардын бирдей укуктары, мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө мыйзамын аркы жума комитеттерден 3 комитеттен өткөрөм. Ал мыйзамды Кудай буйрса, ушул мыйзамга да жардам бериңиздер. Бул өтө маанилүү мыйзам.